СПИДтин алдын алуу биздин коопсуздук. Бүгүнкү күндө ВИЧ-СПИДтин алдын алуу боюнча негизги маалыматтарды карап чыгып, өзүңүздү жана жакындарыңызды кантип коргой аларыңызды билип алабыз. Биздин максат СПИД жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу жана коопсуз жашоо образын кабыл алууну сунуштоо. Инъекциялык коопсуздук. Бир жолу колдонулуучу ийнелер. Дары-дармектерди сайганда дайыма жаңы, стерилдүү ийнелерди колдонуңуз. Ийнелерди башкалар менен бөлүшпөңүз. Медициналык кызматкерлерге кайрылыңыз. Дары-дармектерди колдонууда дарыгерлердин же фармацевттердин көрсөтүүлөрүн так аткарыңыз. Туура дозаны алуу жана дары-дармектерди коопсуз колдонуу маанилүү. Кан куюуда коопсуздук. Текшерүүдөн өткөн кан керек. Кан куюу же аны компоненттерин алуу үчүн ВИЧке текшерүүдөн өткөн булактарга гана кайрылыңыз. Бул ВИЧтин жугуу коркунучун азайтат. Коопсуз жыныстык мамиле. Корголбогон жыныстык катнаштан алыс болуңуз. ВИЧ жугуштуу оору. Алдын алуунун негизги жолу корголбогон жыныстык катнаштан алыс болуу. Бул катнаштын бардык түрлөрүнө тиешелүү. Коопсуздук чараларын колдонуңуз. Эгерде сиз жыныстык катнашта болсоңуз, презервативди дайыма колдонуу керек. Туура колдонулганда, презервативдер ВИЧтин жана башка жыныстык жол менен жугуучу оорулардын жугуу коркунучун азайтат. Маалымат алуу жана билим берүү. Маалыматтарды алгыла. ВИЧтин жугуу жолдору жана алдын алуу чаралары жөнүндө маалымат алыңыз. Бул тема боюнча көптөгөн ишенимдүү булактар бар. Билгениңерди бөлүшкүлө. Алынган маалыматтарды башкаларга жайылтып, алардын билимин жогорулатууга жардам бериңиз. Бул СПИДтин алдын алуунун маанилүү бөлүгү. Жеке гигиенаны сакта. Жеке гигиеналык каражаттарды бөлүшпөңүз. Устараларды жана башка жеке гигиеналык каражаттарды башкалар менен бөлүшпөңүз. Бул ВИЧтин жугуу коркунучун азайтат. Коопсуздук чараларын сактаңыз. Кандын же дене суюктуктарынын тийүү коркунучу болгон учурда коопсуздук чараларын сактаңыз. Тийген жерлерди дароо жууп салыңыз. Колуңузду тез-тез жууңуз. Колду жууп туруу ар кандай инфекциялардын, анын ичинде ВИЧтин жугуу коркунучун азайтуунун эң жакшы жолу. Энеден балага жугуу. ВИЧ менен жашаган энелер кош бойлуулук учурунда атайын медициналык жардам алуусу керек. Ал эми төрөт учурунда дагы ВИЧтин балага жугуу коркунучун азайтуу үчүн медициналык жардам керек. Эмчек эмизүү учурунда дагы медициналык кызматкерлердин көрсөтмөлөрүн так аткарып, балага ВИЧ жугуу коркунучун азайтуу керек. Регулярдуу текшерүү. ВИЧ текшерүүдөн өтүңүз. Регулярдуу текшерүүдөн өтүү ВИЧ инфекциясынын бар жогун билүүнүн эң жакшы жолу. Бул сиздин ден соолугуңузду көзөмөлдөөгө жардам берет. Медициналык кеңештерди аткарыңыз. Текшерүүдөн өткөндөн кийин медициналык кызматкерлердин көрсөтмөлөрүн так аткарыңыз. Бул сизге туура дарылоону алууга жардам берет.